көрө берет. Биринчи эле биз YouTube боюнча аябай кыйын болот. Daily meeting, ар бир долбоор бардыгыбыз билгендей эле 30 долбоор бар. Алардын запистерин эле жүктөгөнчө толтуруп убакыт өтөт экен. Аны бир аз жеңилдетсек жакшы болду. Негизи жеңилдеттик деп деле ойлосок болот. Ар бир долбоор өздөрүнүн запистерин жүктөсө болот. Биз ар доступ беребиз. Кандай жүктөйт ошону бир аз билгенимче бөлүшүп кетейин. Бул негизи YouTube'га киргенде эле бул аватарканы бассак, бул жактан your channel деген чыгат. Бул жактан өзүбүздүн каналга келсек болот. Негизги азыр биздин бүгүнкү сүйлөшө турган темабыз бул жакта мисалы келечекте веб ордо дейли. Веб ордонун менеджери, башкача айтканда жетекчиси күнүмкү, то есть күнүмкү болбосо деле өздөрү качан жолукса ошонун запистерин бул жака жүктөш керек да. Ар бир долбоорго биз плейлист ачып коебуз. Биз биринчи доступ беришибиз керек. Доступту биз бул жак settings, андан кийин permissions бул жактан биз берсек болот. Бул жактан тазим элмереже өзүмө мен кечинде тест кылып көрдүм, болот экен, кирип неме кылса. Канышай Осмонова берилген. Бирок ал эле экен. 25 күн бар экен. 30 күнгө чейин бул приглашение иштейт экен, андан кийин иштебей калат да. Биз биринчи запистерди кантип жүктөйт? Ошону ноутбуктан YouTube'га киргенден эле бул жактан create деген бар. Менин мышкам көрүнүп атат, ушуну басып эле upload videos. Анан бул жактан бизге керектүү видеону тандап алсак болот. Мисалы биздики өткөндөгү мастер-класс боюнча жүктөйлү, азыр мен жүктөй элек болчумун. Ошо бардыгы даяр болду. Бул жактан биринчи биз сөзсүз атын жазыш керек. Экинчи спринт. Ар бир мындай маанилүү сөздөрүн биз бөлүп койсок болот, окуганы ыңгайлуураак. Бул жака биз description жазыш керек, ал сөзсүз десек деле болот. Жана протоколдорду ошака ошол протокол негиздерин кошсоңор болот да. Ошону ооба. Биз ошол эле негизи протокол кошуп койсоңуздар өзүңүздөр эле оңой негизичи. Анан башкача кылып жакшыраак кылып жазабыз десеңер деле болот. Буну биз description'да Луназ эже даярдап берди бизге. Мен ошону эле коюп атам. Биз бул протокол деле койгон менен бүтпөйт. Биз анан сөз бул жакта кандай десем неме стандарт хэштегтерди даярдап алганбыз. Любой контенттин эле мурунку жагына келсек, мисалы буга кирели. Ушуга келгенден кийин Азамат Токтокуновдон кийин ылдыйкы бардыгын копий кылабыз да.
уже даяр. Ушул эле бул жака past clause. Бул жактан биринчи Азамат агайдын соцсеттери, анан Жылз Академи, бул жакка хэштегтер коюлган. Ошо бардык долбоорду кошуп чыктык, жаңылышпасам. Анан Азамат агай, Жылз Академи, KJUSA жана башка айдан эжелерди кошуп чыкканбыз. Бул жеке ready болду. Анан бул жеке обложкасы керек. Бул жакта карап көрүп турганыңыздардай эле обложка баарыныкы бирдей, азыркы жүктөп атканыбыздыкы жок болуп турат да. Биз ушуга обложка коюш үчүн бул upload thumbnail линки даяр болуш керек эле. Даяр эмеспи? Бул Canva'дан өзүңүздөргө ылайыктап түзүп алсаңыздар болот. Дайым ушуну эле жүктөп көрөлү, тигин обложкасын. Ошол жакшат. 19-20. Мен PNG форматта скачать этип атам. Анда ушул менин обложканын ссылкасын берип койсоңорбу? Хорошо. Так, не вот этот. Биздин обложкабыз даяр. Эми ошону бул жака коюш керек. Андан кийин биздики кайсыл плейлист ушул жерден тандайбыз да. Бул экинчи спринтпи же келечек дижиталбы же башаткабы, ушул жактан биз сразу тандап койсок болот. Биз экинчи спринтти тандап кое берели, бул экинчи спринт болду. Анан бул жак no it's not made for games деп тандаш керек. Жанакы коммент приват мындай кандай жазылбай калат го. Ушул жери да. Андан кийин next. Бул жактан биз public кылыш керек. Бул 3 немеси бар. Private бул өзүбүз эле көрө алабыз. Unlisted бул ссылка менен доступный, анан public болсо интернеттен издесе чыгат да. Негизи болду биздики. Ушу менен бул жактан ссылкасы даяр. Close. Жактан контент. Биздики мындай уже обложка коюлду да, жана башкача болуп турат болчу. Анан мисалы ушул кыркыш керек болсо, буну кайра өчүрүп жүктөбөй эле бул жактан YouTube каналга кирип туруп эле, же your channel, анан контент, анан кайсыны кыркыш керек же музыка коюш керек болсо, бул ручканын немесине бассак болот, анан эдитор. Анан ушул жактан биз неме болот экен да, музыка кошсок болот бул жерден. Кыскасы ушундай. Анан бул жактан trim деген менен кырсак болот экен. Мындай кылып ушул азыр кара болгон жер бизге кыркылып калат да. Бизге бул азыр керек эмес. Негизи ушундай кечеги daily meetingди айтып атат болчу бир эже. Daily meetingдердин көп эле 5 минутта башкы 5 минутасы сүйлөшүлбөй эле жөн өтүп кетип атыптыр. Ошону кыркып салсак жакшы болмок деп. Биз ушинтип кыркып койсок болот. Аны кайра жүктөп отурбай. Анан бул жактан blur койсок болот. Мисалы бир адамдын бетин жабыш керек болсо, биз ушул жактан дагы жапсак болот. Бирок бул кайра иштеп
чыкканча аябай көп убакыт кетет экен, кече 1 сааттай айтор көп эле кетти негизи. Бул жактан биз плейлист анан subscribe channel койсок болот. Көп эле функциялары бар экен. Негизи ушундай. Так, кимде кандай суроолор бар? Ушул негизи. Ушул жерде отургандар баарын азыр эмеге доступ кылып койбойсуңуз азыр эле. Хорошо. Молдагазы, Окей. биз жана жолугушууларды, команда менен жолугушууларды обязательно ушул жака жүктөшүбүз керек экен же мындай Сөзсүз. маанилүүлөр Жок. Сөз. Митинг болгондордун бардыгын, Ооба. Протоколду дагы кошо жүктөш керек же ошо видеону эле Немеде? эмени эле Описаниясына кошпойсуңуз. Описаниясы керек да негизи, сөзсүз. Анан описаниясына кыскача эле жазып коебуз да анан тиги эмени Жок, жүктөп коебуз болду да. кыскача кайра жазып отурбай эле өзүңүздүн эле убактыңыз кетет. Өзүңүзгө эле кыйын да. Анан ошо протоколду эле алып келип эле читап коюң болду. Ошо менен бүтөт. Протокол эле болот негизи description'гачы. Анан бая айтып кеткене ошо description ылдый жагына хэштегтерди коюшуңуз керек, сөзсүз. Анан бүттү. Башка иш жок. Мен азыр Менде дагы бир сунуш бар болчу да. Вот биз азыр жүктөп атпайбызбы? Биз мисалы Жерене командасы биз өзүнүн YouTube'га жүктөп атканбыз, Zoom жолугушуну үчүн. Сиздерге плейлистке ошол жолугушуну эле коюп койсокчу. Анткени жүктөгөндө да убакыт кетет. Интернетте кетет дегендейчи убакытты да алат экен да ошол нерсе. андан кийинки жолугушуулар бул жака эле жүктөлүнөт да. Ошол бир эле азыр биз жолугушуу кылабыз дагы күз эмеге да жүктөп, Жеренеге да жүктөбөйчү. Бир эле каналга жүктөп, биз силерге дагы как бы плейлистке кошуп койсокчу дейм да. Сайкал эжелер менен сүйлөшүп берейин андан, мен айта албайм. Жооп берсин. Мен сизге жооп берип коем. Тазим силерге айтпадыбы муну? Мен Тазим менен байланышкан болчумун да ушул тема боюнчачы. Айтты эле, бирок ар бир каналдыкы баардыгы ушул жака жүктөсүн деген болчу да. Күзгө эмеге тиешелүүнүн баары биякта болсун деди, а силердин өзүңөрдүн каналыңарда деген силер иш чара жүргүзгөн бүт ошол Жерене боюнча болгон нерсеңерди, процесстериңерди өзүңөрдүн ютубуңарга жүктөсөөр болот деди да. Ал эми Күздө эмеге деле жүктөлүп атпайбы, просто видео эмес, как бы ссылкасы коюлат, силер көрө аласыздар да. Мен демонстрациялык мурункуларды ошентсек болот го, чтобы чын эле бир убакыт интернет кетпегенде, бирок кийинкилерди силер бияка кошуп койсок, бияктан эле жүктөп турсаңар болот да. Бундан делечи. Мен анда азыр доступ бере берейин. Ким кайсы долбоордон почтаңыздарды айтып койсоңуздар же чатка жиберип деле койсоңуздар болот. Чатка жазалыбы? Тазимден жазып туразмы белгилеп кимдерге доступ берилгенин, Миржаз эже Ашардын Хорошо. жетекчиси экен. Бул жактан менеджер деген бир нерсе видео кошо алат, өчүрө алат, баардыгындай редактировать эте алат, бирок каналды өчүрө албайт да. Биз сиздерге ошондой неме берип атат, роль. Миржаз эжеске кимдерди көрүптүн? Service provider. Depende saan.
Молдогазы укуктарын кайра кайталап койсоң. Сизге кайер түшүнүксүз болуп атат. Ошол жерин айтсаңыз. Анан эч нерсени өчүрбөш керек негизи ошол. Болгону же өзүңүздөрдүн жолугушууну эле запистерин жүктөйсүз. Description сөзсүз, анан ылдый жагына хэштег коюш керек болду. Анан эч нерсени өчүрүп же мындай редактировать этмей жок. Хорошо. Алды шаблонуң бар го, Молдогаз ошондагы эмесин ссылкасын жөнөтөсүң. Хорошо. Дискордко беттерге Негизи бул YouTube'ду мен алганда башында Canva'дан жөн эле неме кылгам да, как издеп атып эле өзүмө жаккан ошо бойдон кетти да. Анан ошо баары бирдей бойдон биз да ошентип кетели да. Неме кылсак болот? Ушу YouTube'да азыр жетекчилер менен кошулуп бир өзүбүзгө шаблон түзүп алсак болот. Ар бир спринткечи. Биздики уже 2 спринттен баштап келип атат да, же ушу менен кала берсе жакшы болобу? Мындай өзгөртүп турсак жакшыбы дейм да, ар бир спринттечи. Ар бир спринт өзүнчө болсо жакшы белгилүү болуп турат да. Менин оюмча. Обложка. Ошо мындай Силер өзүңөрдүн плейлисттериңерде ар бир команда неметсеңер болот да, обложкасын, логотипиңерди кошуп, силерди ассоциация кылгандайчы. Мага тигиндей кылып өзгөртүпчү. Ошондо да сонун болот го. Да, можно. Мындай кылбайлы анда. Обложка бирдей эле болсун, ар бир мындай долбоор өзүнүн логотипин койсун. Мисалы, бардыгыбыз ушул обложканы тандасак, оң жагына же сол жагына бир жерине логотипти коюп койсок болот го дейм. Ооба, ошондо туура болот. Өзүбүздүн эле логотиптерибиз бар да ошол. Ар ким ар долбоорду каргандай болуп кетсе мындай көп болуп кетеби дейм да. Туура, ошол логотиптерибизди эле коюп койгонубуз туурабы? Бир дизайнда кеткендей. Бул жактан Айзада Биназирова эже, сиздин почтаңыз келген жок да, жөн эле атыңыз турат. Жиберип коеюн почтаны азыр. 12 адам жибериш керек бул жерден. Канчадан жибердим? Ошондо күнүмдүк колдонулуп аткан эле күздеминин ссылкасы менен кирип өткөрөбүз да, жолугушууларды же өзүбүз деле өткөрүп анан ошону запись кылып. Ал немеде бош ойдо эле калышы мүмкүн. Ал өзүңүздөр любой зумду ачып алып эле Ошону запись кылып туруп эле, ооба. Бул жактан 10 келиптир. Башкалар жиберген экен. Анда ушуну жибере берейин мен. Почтаңыздарды текшерип көрсөңүздөр болот. Азыр эле киргенден кийин көрсөтүп коеюн кандай. Келечектин почтасы менен киргиңиздер.
Мисалы бул мен өзүмүн, то есть өзүмүн YouTube менен кирдим, күздемин эмес. Ушуну эле бул жактан аватарканы баскандан кийин эле Switch аккаунт бар. Ушуну баскандан кийин бул жактан чыгат да мен кайсылар менен кирип атканым. Мисалы мага күздеми керек, ушу күздемин эле базам. Баягы эле мен жана көрсөтүп аткан YouTube'га келип калабыз. Ушул жактан кошуп редактировать этсек болот. Негизги ушул. Сизде башка суроолор болсо. Молдасы плейлисттин атын эмне деп ачалы? Жана эле долбоордун атын жазып коелу? Ооба, долбоордун атын эле. Башка иш. Ошондо айтып коеюн азыр. Мен бул жактан жаңы эле создавать этейин анда. Күздеми, анан кийин 2 сызыкча. Долбоордун аты кетип атканда бул жактан мисалы күздеми келечек, күздеми веб ордо деп. Кайсыларга түзүлө элек азыр устат бар. Кыргызча подкаст чөйрө мет жардам башат. Кимдердики жок экен? Айтып койсоңуздар мен азыр эле түзүп койсом. Күздеми жерени. Ушундай жазылабы? Же энени Кыргызча эле жазылачы, кириллица менен. барымбы? То есть жерени дегендечи күздеми кылырса болот. Же боло берет. Ушундай жазайын же бирге? Ооба, ошондой. Анда күздемени латинца менен жазалы. Бул жакта латинца окшойт. Болду, жерени ушул жакка кирип кошо берсеңер болот. Андан Aşağıda кийин da açık koysam. ашардыкы жок болду экен, мен жүктөгөндөй болуп атат элем. Жоқ, biz вообще запись кылдык болчубуз. Азамат агайда бир записибиз бар. Качанкы ал? Ал деген өткөн четверг го дейм. Да, четверг. Мен баарын эле бул жакка жүктөп атам негизи. Анан бул балким бардыр. Ал бизге Zoom берип, Zoom ачып берип, анан башында сүйлөп анан чыгып кеткен да. Агайдын запистери менин почтама келет да, анан ошолорду мен бул жака жүктөп турам да негизи. Же күнүмдүктөр ошондой да. Жакын эжеба Ринат Байке жиберген видеолор. Ошондо Молдагазы сен даттаяр кылып коюп жүрсүң да, эме загрузить видео деп туруп жана бул жерге эле. Ооба. Мисалы бул жактан кирет. Жа көрсөткөндөй эле тиги жактан жүктөп аткан плейлистти тандап койсоңуздар, мисалы сиздики устат беле. Устатты тандап коюп, ошо менен кете бересиз. Устат вроде бар жок, айтып калды. Бар болчу, азыр эле бармыз. Ол обложкаларды ар бирибиз өзүбүздүкүнө кылып алышыбыз керек экен, баары бизде экен. Эметпейт да. Например, могу меники деп сразу табылбайт. Жоголуп кетти го, я. Устатты кайра кошосуң? Жок, бар. Бар экен, ылдый кызы. Алдынан ылдый Бар экен. Жөнөктөн мен 10 эле неме. Бар экен. Болуп калды. Да, кимдердики жок. Кимде жок болду. Азыр мен Молдагазы бир көрсөтүп койсуңбу? Могу устатты ачтырып көрсөтүп койсоң? Күздеми каран жана азыр. Негизи плейлистти ачып алат экенбиз, бизчи бирок видео жүктөй албайт экенбиз да азыр. Мен жүктөйүн десемчи. Ага башка доступ бериш керек эмеспи? Жок, ошондой эле могу креатти бассаңар. Нет, меники болот.
жана YouTube'дун немесине кириш керек да. Мисалы, Студиясыначы. Болду. Бизде мисалы YouTube'да каналыбыз жок да, канал ачыш керек экен да. жок, бул жака жүктөйбүз. Өзүбүзгө да канал ачыш керек да, же не обязательно. Силердин проектиңерге жараша болот го. Кээ бир проекттерге керек экен да. Кээ бир проекттерге бул менен иштешсе деле болот экен. Муну Молдогазы бир көрсөтүп койчу, эме кирип туруп Эмнени? кайра кандай ошо кандай жүктөш керек ушул эме кирип туруп, могу, например, устатка кирип туруп, бир көрсөтүп койсоң кайра бир жолу. Мына YouTube'нун любой жерине эле киресиз, башында элечи, бул жактан мындан көрүнүп атат, create деп. Upload видеону жазасыз. Бул жектен эле анан тандайсыз да. Файл танда деп атат. То есть жүктөй кайсы видеону жүктөйсүң, ошону танда деп атат да. Кара, мен аны берейин. Бул башка формат. Бул тандаган эле жаңы ушундай ачылат. Бул жектен title дейт. Бул H1 деп койсо болот да. Мындай темасы кайсы жыл. Ушул жектен сөз күздем деп жазыңыздар. Анан 2 неме? Түз сызык тике сызылган. Андан кийин кайсы спринт кетип атат. Экинчи спринт. Анан кайра эле бул. Что бардыгыбызга түшүнүктүү болуш үчүн. Анан мисалы сиздики устат беле? Устат. Кайра эки сызык кайсы дата? Мисалы 21.09 2021 деп койсо болду. Бул жака жа протоколдон кийин жа хэштегтер өтөт. Бул жактан биз обложканы тандасак болот. Өзүңүзгө ылайыктуу мисалы. Ушул десек. Андан кийин ушул жерден да баягы плейлист ушул жерде. Мисалы устат болсо, бул жактан да аныклабыз. Анан бул жактан no кылабыз. Жаш балдар үчүн эмес. Next. Ушул жактан бизге private эмес, public болуш керек, чтобы башкалар да көрө алыш үчүн. Анан бизге даяр. Publish кылабыз. Болду, ошол ссылка менен бөлүшөбүз. Менде обложка боюнча сунуш бар да. Обложкада, например, бир стандарт дегенде бунукундай эле сразу, например, күздеми, спринт 2 деп туруп, анан диагнозо деген ар бир команданын логотиби, плюс аты, анан астына убактысы, там датасы ушундай кылып коюп стандарттабасак, калган силер түсүн өзүңөр неметсеңер болот да, өзүңөрдүн тема проектиңерге жараша болсо кандай дейсиздер? Чтобы батыраак таба алгандайчы. Кызыктуураак да болот го дейм да, ар бир ошо тематика проектисине жараша обложка болсо, форматы могу жердеги обложкадай эле. Башта тексттеричи. Просто өзүңөр командаңардын аты, калгандары ошондой эле кетет. Да? Жакшы болот эле. Анан да маселе да, мисалы зум кылгандачы, бир адам кылбайт да зумдучу. Мисалы бизде ар жума башка бөлүнүп турат. Анан алда мындай проблема болуш керек дейм да, азыр видео жүктөштө элечи. Азыр мисалы бир долбоорлорду аттайын бир менеджер болсо, мисалы кийинкиде Мирзаза же башка бирөөгө менеджер кылыш керек, чтобы ал жүктөш үчүнчү. Же болбосо ал адам зумдун записин Мирзаза же телеграмдан жиберет, телеграмдан Мирзаза скачать этип, анан бул жака жүктөйт. Ошол жактары билбейм, бир аз мага. Же башка командаларда кандай? Саламатчылык баарыңарга, мени угуп атамбы? Угуп атасыз. Ушул маселени азыр биз көтөрүп чыгалы, же бир менеджер ответственный болсун YouTube каналга, же бир
ответственное лицо дайындагыла команданын атынан, который постоянно будет обновлять, загружать видео. Это вы должны решить в команде, кто будет ответственность нести за ваш YouTube-канал. Потому что разные ссылкаларды, разные кишилер жөнөтөт, а запистерди ошол ссылка жөнөткөн кишинин компьютеруна жазылат да. Либо вы между собой решаете этот вопрос через Telegram, друг другу отправляете, либо вы назначаете ответственного человека, который будет постоянно загружать все ваши записи. У меня такое предложение насчет видео жүктөө боюнчачы. По-моему, бир эле киши ответственный болуп эле жиберип турган жакшыбы? Анда ошол ичара команда менен сүйлөшүп, өзүңүздөр бир ответственный кишини дайындагыла дагы YouTube командасына кайрылып, ошолордун электронный почталарын жөнөткөн, чтобы они оформили им доступ. Баарыңыздар макул болсоңуздар, ошо бир эле ответственный адамды шайлап, ошол киши өзүңөрдүн каналыңарга ар бири жооп берсин. Да, ошол эле туура, бир командадан бир киши жоопкерчиликтүү болот. Баардыгына доступ берсек, кечирип коесуң бир баарына доступ берсек, башаламан болуп, удаляться этилип калып, туура эмес бир жерди басып калып неметип кетет да. Поэтому вам желательно рекомендация поговорить с командой, со своей, выберите человека, который постоянно будет загружать своевременно ваши Zoom-встречи. По поводу сюда загружаться в основном будут Zoom-встречи, которые обсуждаются в рамках рабочих вопросов. То, что вы внутри вот, по Discord, по Notion обсуждаете, ошол запистерди сиздер бул каналга жүктөйсүздөр. Бирок бизде арабызда бир кийин долбоорлор бар, которые не должны, а в скором времени они будут создавать свой канал и будут поддерживать этот канал различными там роликами, акциями, мероприятиями. Например, Джерене, у них уже канал создан, они могут поддерживать, продолжать этот канал, но именно записи, которые касаются рабочих моментов, вы должны загружать на канал Udemy. Пока на данный момент, мне кажется, сейчас только Джерене может пока продолжать поддерживать свой канал, но еще в будущем у нас есть несколько проектов, которые тоже будут открывать свои социальные сети, свои YouTube-каналы тоже. А сюда в YouTube, к Udemy YouTube-канал вы должны загружать пока на данный момент именно те рабочие моменты, которые вы обсуждаете вместе с командой. Это как бы создается база данных всех мероприятий, которые проходят в рамках проекта Udemy. Если я понятно объяснила, если вы правильно поняли, да? Да, понятно. Кошон, супер объяснили. Сайкал эже? Да. Менде да мындай болуп атат да. Азыр бизде ошо Zoom жолугушууларды буга чейин немеге жүктөгөн эмес, өз каналыбызгачы. Ошонун ссылкаларын эле коюп койсокчу. Анткени азыр аба жоопкерчиликтүү боло тургандагы. Желательно загрузить плейлистки. Это не в спешку, потому что у вас уже там на канале есть эта запись. Вам желательно уақытыңар болгондо, по-моему, у вас 3 или 4 видео именно по рабочим моментам идет. Ошол видеолорду эле бияка жүктөп койгула, а жанагы эко акция өткөзү, анысы өзүңөрдүн каналыңарда тура берсин, потому что вы дальше будете продолжать развивать свой канал. А то, что желательно изначально, вот когда загружаете свои вот такие рабочие моменты, пожалуйста, башатка кайрылгыла, же YouTube каналга кайрылгыла, биз бияктан такташып, анан кийин дадим вам конкретный ответ. Чтобы вот таких моментов, ну, различные бывают моменты, все равно это же пока социальный проект, он все равно потом в открытом доступе будет, но тем не менее, давайте будем соблюдать вот именно определенные структуру, определенные правила, если уж вот мы пока не будем нарушать, если все будет хорошо, то все нормально будет. Любое действие, которое касается именно вашего проекта, которое касается в рамках проекта Udemy, пожалуйста, согласовывайте с SMM группой, с группой YouTube и с командой Башат. У меня убедительная просьба ко всем менеджерам, чтобы потом во избежание недопониманий, чтобы не было там различных непонятных ситуаций. Да, если вы согласны, мы просто назначаем одного ответственного человека с каждого проекта, он будет своевременно загружать ваши видеозаписи. Сайкал эжеге чейин 1 минуттан аз калды.
кайра баштан неме кылып чечишип алалы ошону. Анда хорошо, силер улантып бергиле, мен просто кире албайм азыр.